Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Жаңы жол спорттук реалити шоусуна кош келиңиздер. Индор триатлон Relay Mix триатлондун эң кызыктуу жана эмоцияга бай форматынын бири. Эстафеталык формат 4 адамдан турган команда. Ар бир катышуучу толук дистанцияны өтөт. 125 метр сүзүү, 5 чакырым велоэтап жана 2 чакырым чуркоо. Старт алдында биз катышуучулар менен маектешип, алардын маанайын жана толкундануусун билдик. Ал эми фиништен кийин чыныгы эмоциялардын күбөсү болдук. Сизди биринчи жолу формачан көрүп, тең эле суктанып атам. Кандайсыңар? Сонун, абдан сонун, настрой боевой дегендей. Маанайыңыз кандай? Маанай абдан жакшы. Биздин ошо индор триатлондун атмосферасы жагып атабы? Абдан жагып атат. Бу жерде дагы өзүнчө бир кандай десем бир тойдо жүргөндөй эле да музыка, бу жерде баарыбыз маанай жакшы болуп, анын баарын көрүп биз дагы кубанычтабыз. Маанайым эң сонун. Бүгүн аябай толкунданып атам, чынын айтайын. Тренировка кылып жибересиң, анан бүгүн уже соревнованияда аябай толкундандым, кандай болот деп, команданы нельзя подводить дечи. Абдан сонун. Сизди биринчи жолу ошончо формачан көрүп, аябай спортсмен, аябай мындай машыгууга 100% даяр деп ойлойм да. Анткени настрой жакшы, абдан мындай кызыктуу өтүп атат бүгүн. Мага абдан жагып атат. Погода да сонун. Атмосферабыз кандай экен? Атмосфера абдан сонун. Даярдыгым сонун, маанайым сонун, физикалык, эмоционалдык, интеллектуалдык. Азамат. Айпире кандайсыз? Жакшы. Маанайыңыз кандай? Сонун. Биздин машыгуубуздун индор триатлондун атмосферасы жагып атабы? Ооба, жагып атат. Толкунданып атам, кичине. Кичине эле, кичине. Жакшы. Так сүйлөшсө, бир сөздөн. Сиз мындай кичине өзгөчөлүнүп турасыз, эмне үчүн? Эми образ кадаласа да Дикий образ. Самат мырза, сиз өзүңүздүн күчүңүзгө кандай баа бересиз? Азыркы учурда. Өзүм күчүмдү орточо баалайм, анткени биз акыркы машыгууда өзүбүздү бир сыйра сынадык. Ага чейин өзүмө ишене албай аткам, акыркы машыгуудан кийин ишенич артты. Ошол үчүн бүгүн толкундануу деле жок, билбейм жакшыбы жаманбы, толкундануу вообще жок. Өзүмдүн күчүмдү жакшы эле баа берем. Эмне дегенде биз уже 3 айдын аралыгы болуп бератат, кандай тренировка кылып атканыбызда. Ошол себептерден мен ойлойм бүгүн даярмын деп. Ушу 2 айлык машыгуунун жыйынтыгын ушунда көрөм деп өзүм ойлоп турам. Эгер 10 скала балл менен бааласак, мен 8-9 балл берем. Готовыми. Жакшы балай. Через ориентировочно 13 минут встречаемся с участниками. Жакшы. 10дон 8. 8. Эмне үчүн 8? Эмне жетпей калды? Барды жетиштүү, бирок өзүмдү негедир бүгүн 8 деп алып жатам. Азыркы учурда 10 балл шкала болсо, анда 6. 6 коюңузчу. 6 физикалык жагынан болсо, анда 10 харизмадан болсун. Ошондуктан биз сизге ийгилик каалайбыз. Делайте. Жеңүүчүнүн бии бар дешет да? Сиздин жеңүүчүнүн бии кандай болот? Внимание, команда желтых. Азамат, биз сизге ийгилик каалайбыз. Ура! Сиз негизи толкунданып атасызбы? Добро пожаловать на стартовую линию четвертой волны. Триатлон индор болуп атат. Ооба, толкундануу болуп атат. Буга чейинки 3 группа чыгышты. Алар баягы буга чейин ушул жарыштарда түшүп жүргөн спортсмендер болгондугуна байланыштуу, аларды көрүп туруп, мындай сүрдөнүү, толкундануу болуп атат. Мен толкунданып атам. Вашей волны. Баары Большая часть жакшы болот. участников, Мен практически сизге все уже өзүмдүн проявили энергиямды берейин деп атам. Толкун менен келиңиз. 1, 2, 3. Николай, Артем Калинский, Жолдушбеков, Ийгилик каалайбыз. Рахмат. Триатлон федерациянын президенти менен азыр маек курабыз. Чыңгыз мырза, кандайсыңар? Маанайыңыз кандай? Абдан коркуп атам. Эмне үчүн коркуп атасыз? Номер 1 у нас. Триатлон это обычно один сам за себя.
Да, сегодня команда была такая, и поэтому не хочу подвести, я там подкручиваю. Туура айтасыз, сиз бүгүн ошо өзүңүз жаңы жол тобуңуздун мындай негиздөөчү болуп атасыз да? Биздин командасы это Жаңы спортиктер. Мы решили собраться командой и обсудить нашу стратегию на старт. Первый раз встретились, да, мы? Да. Сегодня познакомились. Да, вот за 50 минут до старта решили познакомиться, неплохо. Так, для начала, как вообще в целом ощущение, нормально? Честно сказать, я волнуюсь. Но вчера, позавчера как-то было нормально, да, вот на тренировке там тренируешься, да, там, а здесь, честно сказать, я волнуюсь. Смотрите, в общем, задача сегодня там не занять первое место, а в целом поскоростить, почувствовать, но как бы не надо жалеть себя. Если вы там будете прям совсем расслабленно себя вести, я вам дам понять, что надо ускориться. Конечно, будем стараться до последнего. Ну, вначале вот там не переживайте, я имею в виду вот прыжок в бассейн, да, как бы если не уверены, то не надо. Вот транзитная зона, там тоже спешка может плохо кончиться. Поэтому вы как бы в этих местах осторожно, а на самой дистанции надо отдать всю себя. Ну что, на этом все. Давайте. Название команды. Да, название команды. Я там пошутил, предложил нас Жаңы Жол, да, называется как Жаңы спортиктер. О, давайте. Просто Жаңы спортиктер у нас будет точно название. Все, тогда у нас команда Жаңы спортиктер. Жаңы спортиктер. Жаңы спортиктер. Ай, молодцы, азаматтар. Эмне каалайсыз биздин машыгуучуларыбызга? Я думаю, что им пожелать. Ну, классически надо пожелать легких ног, чтобы все хорошо было. Но я хочу им пожелать, чтобы они жестко кайфанули. Это праздник. А помните, это их все-таки первые соревнования? Вы помните свои первые соревнования? Да, это было Абу-Даби, Олимпийка. Я был толстый, мне было тяжело, но мне очень понравилось. Все отлично, классно. Мы сейчас увидимся с нашим президентом Федерации триатлона после соревнований. Бүгүн баары болот. Эмоция, күрөш жана жеңиш. Бул жаңы жол. Адамдарды өзгөрткөн жол. Биз баштадык. Жаңы жол реалити шоусунун катышчылары үчүн бул алгачкы мелдеш өзгөчө, эмоцияга бай жана унутулгус болду. Бүгүн биздин мелдешке дээрлик 500гө жакын спортчу катышты. Эң негизгиси биздин катышчылар чоң жеңиш биринчи кадамдан башталарын далилдешти. Же таңкы 6дагы биринчи машыгуудан десек дагы болот. Куттуктайм. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, шүгүр. Биринчи триатлон мелдешиңиз артта калды. Азыр кандай сезимдесиз? Эми финишти маараны өткөн кезде кайра өзүм калпыма келемби, келбеймби деген ойлор да келди. Азыр эми кичине эс алып суу ичип алгандан кийин азыр жакшынакай. Чуркоодо кичине ордук болду. Себеп дегенде мен өзүм негизи темп менен чуркай албай калдым бүгүн. Мен мындан тезирээк чуркачумун. Бүгүн болсо баягы велосипедден кийин бутум кичине тырышып туруп калды. Ошого аягына жетсем болду деген максат менен баягы акырыныраак чуркап калдым. Мен Сизди ким колдоп келди? Мени колдогон өзүмдүн эле жанындагы командам. Үй бүлөмдү алып келбеген себебим бул мен жумуштан келдим азыр.
Биз өзүбүз дагы жарыш өткүзүп атабыз. Спорт боюнча. Ошол жактан регистрацияга акыркылардан болуп келдим да. Анан аерде үй бүлөнү алып келгенге мүмкүнчүлүк болбой калды. Макул. Эмки мелдешке алып келесизби? Буюрса. Биринчи мелдешиңиз артта калды. Азыр кандай сезимдесиз? Буга чейин могу менин медаль алыш үчүн эме болду да. Буга чейинки кылып аткан нерсенин баары нолго чыгып калды да. Потому что мен бияка келатканда кичине жерден алдап койгом да. Там була анкетаны толтуруп атканда вы занимаетесь спортом деген жер бар. А я мен деген спортом не занимался, но я играл в футбол. А в футболе там нету такой дисциплины, там эми кааласаң ойнойсуң, каалабасаң кетип каласың ушундай да. А здесь реально дисциплинаны көрдүм. То, что сенин организмиң, телоң, то, что бирдеке да кыла алат экенин дагы азыр сезип атам да. Сиз бүгүнкү мелдешти, бүгүнкү атмосфераны бир сөз менен сүрөттөсөңүз, кайсы сөз болот? Баягы эле оор. Оор нерсе. Оор. Бул сиздин жаңы жолдун башталышыбы? Ооба, ошентип айтса болот, башталышы. Куттуктайбыз сизди. Биринчи медалиңиз кут болсун. Эми барып жогула. Буюрса. Рахмат. Айлин, пока-пока. Есенов Айзаратбек готовится к передаче эстафеты. Добро пожаловать в зону. Найтись на старт. Мына биринчи мелдеш артта калды. Азыр кандай сезимдесиз? Жеңилдик, ато канча күндөн бери эле ушу выходной күндөрү ушундай мелдеш болот эле деп переживать этип. Ошо алда артта калды. 500 киши болгон турбайбы? Анан кийин аябай сонун өттү, жакты мага. Жалгыз болсоң, анан кийин өзүң эле кандай эме скоростьта жүрсөң дагы, ылдамдыкта жүрсөң дагы өзүм эле деп ойлойсуң да. Анан биякта топту артка тартып албайм, мен үчүн артта калышпасын деп аябай жаман болот экенсиң. Биздин жаңы жол долбоорубузга чейин мен триатлет катары болом деп элестете алат белеңиз? Элестете албайт болчумун окшойт. Анткени мен кыла албайм окшойт деп ойлочумун да. Көрсө кыла алат экенмин да. Чуркап дагы, сүзүп дагы, велосипед терип дагы. Бул жаңы жолдун башталышыбы? Ооба, башталышы жаңы жолдун, жаңы жашоонун, жаңы адаттын башталышы. Адаттарды өзгөртсө элек, адам өзгөрүлөт да. Жакшы жагы. Азыр кандай сезимдесиз? Жакшы эле сезимде. Себеби дегенде негизи буга чейин триатлонду мен мындай оңой эле ойлогом. 5 километр
велосипедти анан 1 километр чуркап коюп оңой болуш керек да, бирок чындыгында мына практикалык негизде бул чын эле оор болот экен. Ошондуктан команданы уят кылбай, өзүмдү уят кылбай ошого жеңишке жеттим деген мындай өзүмө өзүм мындай кандай десем, ишенүү, колдоо, өзүмө болгон мындай ишеним күчөдү да, ошо марага жеткенде. Мен мындай жасай алдым, мен мындай кыла алдым деген. Чын эле ушул спортко келгенден бери менин жашоомдо жаңы жолдор, жаңы жашоо, жаңыча көз караш, алдыда дагы чоң ашуулар турат, мындайча айтканда күрөш. Сонун. Азиратбек мырза, биз сизге ийгилик каалайбыз. Жаңы мелдеште буйруса сөзсүз көрүшөбүз. Келиңиз. Рахмат. Чоң рахмат. Азыркы сезимдериңиз кандай болот? Азыркы сезимдерим аябай жакшы. Негизи эле мындай спорттун атмосферасы, мындай спортто жүргөн кишилер билбейт да. Мен деле тааныштарым, досторум сурап калат да, ошол жака барып эмне кыласың, анан акча төлөп чуркайсың депчи. Бирок ошону сезген адам, ал акча сен төлөдүңбү, сен эмне кылып бардың, бирок вот ошол атмосфераны сезгенден кийин адам андан мындай күч алат да. Наоборот, ошол сен ошол жакта жүрсөң өзүң жакшы сезесиң. Бул бир башкача айтылгыс атмосфера да. Динара айым, бүгүнкү мелдеш сиздин жаңы жолуңуздун башталышыбы? Мен бул башталышы, уландысы, анан дагы уланат деп айта алам да менчи. Ошондуктан мен буюрса кийинки мелдештерге уже даярмын. Мен уже билем муну кантип өтүштү, кандай даже адамдарга мындай психологический дагы мындай эме жардам керек го. Ошол моментти да кантип өтүштү. Мен бүгүн ошону түшүндүм да. Азыр үйгө барам, иши анализдейм. Анан буюрса кийинки мелдештерге уже биз андан дагы уже даяр болуп бошобуз керек деп ойлойм да. Ошондуктан мен бүгүнкү проекттеги бүт балдарды биринчи бүгүнкү старт менен баарын куттуктайм, баарын алган медалдары кут болсун. Жакшы ийгиликтерди каалайм спортто. Ошо жаңы жолдун балдар, кыздары, силер молодцы, азаматсыңар. Келиңиз. Так, у нас Мир Теймур Талышканов в списке участников, поэтому Теймура и передача есть на плавательный этап. На финишной прямой. Азыр кандай сезимдесиз? Мелдештен кийинки сезим абдан сонун. Көп мындай оорчулукту жеңип келип анан бир мындай жемишин бергенде эле сонун го, жеңилдеп өзүң сонун сезип. Мен ошондой алдым азыр. Биринчи жеңиш мен жеттим, ошол марага жеттим деген сезим болду. Команда бири-бирибизге абдан колдоп турдук. Башынан аягына чейин биз колдоп, ошонун жакшы жыйынтыгы болду деп айта алам. Биздин команда арасындагы жакшы жыйынтык. Кыйналган учурда желдетип турдук, эле суу берип турдук. Суудан чачып аягында. Аягымда бир чака сууну куйганда кроссовкам суу болуп калды. Чуркаган оор болуп калды да. Бирок ошончо дагы жеттик. Сон баламда мага кош майрам болду. Бүгүн биринчи триатлон боюнча жыйынтык результат, экинчиси ошо баламдын туулган күнү. Бүгүнкү медалимди мынакей как раз 17си мен ошол балам үчүн арнадым, ошол биринчи жыйынтыкты.
Дүйшөн мырза, келиңиз дешти. Куттуктайм, биринчи мелдеш менен биринчи медалиңиз кут болсун. Азыр кандай сезимдесиз? Биз ушул 3 ай машыктык. Бүгүнкү жарыштын процесси, сөзү, вело жарыш, анан чуркоо баардыгы бизге кыйын болуп туруп, эң аягында арага жетип медаль алгандан кийин анан жакшы сезимдер ушул эми билинет экен да. Ошондон кийин кыйынчылыктарды өткөндөн кийин билинет. Бүгүнкү ошо биздин спорттук майрамды, атмосфераны, мелдешти, ошонун баарын чогултсак, анан бир сөз менен сүрөттөсөңүз, кандай сөз болот? Бир сөз менен айтсам, жалын. Жалын? Жалын. Эмнеге? Ушунчалык ден соолук үчүн, ушунчалык жаштык үчүн күрөшүп, жалындап жүргөн адамдарды байкадым. Бардыгы ошондой көздөрүндө жалын күйүп турду. Ошону мен жалын деп сүрөттөгүм келди. Биринчи медалиңиз менен, биринчи мелдешиңиз менен куттуктайбыз жана ийгилик каалайбыз. Келиңиз. На счет 3. Раз, два, 3. Бүгүн кимдир бирөө атаандашын жеңди, эми кимдир бирөө өзүн жеңди. Бул эң чоң жеңиш. Биз менен бирге болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Ден соолукта болуңуздар, спортту сүйүңүздөр жана жаңы жолдон коркпоңуздар. Сиздер менен бирге Айжан Аданова болду. Кийинки жолушканча.